Жети Өгүз районуна караштуу Тамга айыл өкмөтүнүн башчысы Адилет Дүйшенбиев 2018-жылы айылдык депутаттар тарабынан шайланган. Адилет Дүйшенбиев айыл башчы болгондон бери Тамга Тосор айылдарында бир топ алгылыктуу иштер жасалган. Мен айыл өкмөт болуп келгенде Тамга Тосор айылдарында таза суу жок, асфальт жолдорубуз бузулган абалда болчу. Анан айылга аламга жол айылдан башталат дегендей акырындан ушул убакка чейин иштедик. Бүгүнкү күнгө чейин жасаган иштерибиз боюнча, жетишкендерибиз боюнча токтоло кетсем, эң биринчиден Тамга айылына жаңы КСО үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун зданиясын куруп бердик. Ал болсо салынганы 50 жылдан ашуун убакыт болуптур. Чатырынан суу кирип, ичи жылуу эмес, суу жок, ушундай абалда болчу. Бүгүнкү күндө жаңы имаратта биздин медицина кызматкерлерине бардык шарттар түзүлдү. Ичинде ысык суу, муздак суу дегендей. Ошо менен катар ошол эки биз салган ФАП боюнча коронавирус учурунда абдан жакшы элге шарт болду. Андан тышкары Тамга жана Тосор айылдарына 69 миллион сомго таза суу киргиздик. Эки айылга тең 80% элдер таза суу менен камсыз болду. Резервуарлар курулду, запасы менен скважиналар казылды дегендей. Ага демөөрчү болуп берген мамлекеттик бюджеттин эсебинен 15 миллион сом, ысык көлөө өнүктүрүү фондунан 12 миллион сом, Дүйнөлүк банктан 40 миллиондон ашык акча каражат каралган. Дагы Эфездес коому деген бар. Эфездес коомунан салым болду. Кумтөр Голд компаниядан салым болду. Ошонун бардыгы биригип 69 миллион сомго эки айылга таза суу киргизип алдык. Таза суу киргизип алдык. Бала бакчада, ФАПтарда, больницада таза суу менен камсыз болуп, азыр элибиз ошо таза сууга абдан ыраазы. Мына өзүңөр көрүп тургандай, биздин аркабыздагы ушул таза сууну сактоочу жайы. Мунун 500 куб метр суу батат. Ушул жерге сакталган суу элибизге азыр кеңири жетип атат, Кудай буйрса. Ушул таза суу салынганча биз тоодон мындай өзү агып келген суу менен элди камсыз алчу. Илгери 60-жылдары салынган суу болчу. Ал кийин калкыбыздын саны өскөндө уже жетпей баштаган. Анан айылыбыз ушундай илгертен эс алуучулар туристический айыл болгондон кийин акыркы жылдары ошол суунун сапатсыздыгынан эс алуучулар да аз келе баштаган. Мына ушул суубуз биздики 2021-жылдын 1-майында эксплуатацияга берилген. Ошондон бери келген эс алуучулардан дагы жакшы сөздөрдү угуп атабыз, ыраазы болуп атышат. Сууңар жакшы болуп калыптыр. Ушундай эс алуучулардын саны ошонун биринен бири угуп дагы саны буюрса көбөйөт деп атабыз. Азыр жакшы элдин баарына суу кирген үйлөргө, көчөлөргө элдин баары ыраазы болуп, ошондо жылдан жылга биз айыл өкмөттүн жардамы менен дагы абоненттердин санын көбөйтүп, калган бир аз калган үйлөргө, көчөлөргө дагы сууну кийгенге аракет кылып атабыз азыр. Мына ушул турган азыр артыбызда көрүп турган суу сактоочу резервуардын ар жагына келечекте дагы бир ушундай 500 кубтук дагы бирөө курулат. Ошондо жалпысынан 1000 куб суу сактоочу жай болот. Ошондо элибизге Кудай буйрса көп жылдар бою кызмат кылганга ушул жарайт деп үмүттөнүп турабыз. Азыр буйрса ошонун үстүндө иштеп атабыз азыр. Айыл башчы Адилет Дүйшенбиев жергиликтүү тургундар буга чейин суу кат иштеринен кыйналып келгенин, учурда бул көйгөй 95%га чечилип калганын айтат. Ошо менен катар азыр эми кайрак жерлер, суу жетпеген жерлерге Дүйнөлүк банктын каржылоосу менен 44 миллион сомго ирригация проектиси ишке ашырылып, азыр бүгүнкү күндө 95% бүткөрүлдү. Анын жакшы болгону, мисал үчүн, тоонун башынан суу жыкканда эртең менен жуксак, кечинде суу талага жетчү эле. Азыр 1 сааттын ичинде дыйкандардын талаасына суу жетип калды. Дыйкандарыбыз жакшы түшүм алып, суу маселеси чечилип, сугат суу маселеси. Орусча айтканда потеря деп коет го, суу потеря болбой, дыйкандарга абдан жакшы шарт түзүлдү. Ал ишибиз толук буйрса 95% бүттү.
эмки жылдан баштап мына күздүк сугат, жазгы сугаттарда сугат суу маселе болбойт. Биз азыр Тамга каналынын жээгинде турабыз. Тамга айылында ушу долбоорго катышып, Дүйнөлүк банктын долбоору, суу агентствосу ишке ашырып ошону 2018 жылы катышканбыз. Биринчи кадамдарды ошондо таштап, ошо проектинин долбоордун талаптарын аткарып, айылда чогулуштарды өткөрүп, айылыбыздын эли, суу пайдалануучулар ушу макул болгон, ушу долбоор ишке ашса 7 жылда 25%-ин кайра кайтарып беребиз бул долбоорго деп. Мына буюрса 2018 башталганбыз, 2019 күз менен башталды. Мына буюрса азыр аягына чыгып келатат. Өзү негизи контракт боюнча ошо 1 жыл 8 ай болчу. Ушу августтун аягында бүтүш керек болчу, бирок азыр ушу суу каналда жаткан үчүн толук аягына чыга элек, бир 90% ишке ашты. Ушу суу ойлойбуз бир октябрларда токтосо, ошондо головнойлорду, затворлорду аягына чыгарсак, ошондо 100% бул долбоор ишке ашат. Дагы бир чоң жасалган иштерибиз Тамга айылында жол маселеси. Биздин айыл туризм тармагы Тамга Тосордо көп жакшы өнүккөнүнө байланыштуу жолдун абалдары Союзда салынган ички жолдор эле жыртылып, улам жамаат чыгылабыз. Кайра 1-2 айда түшүп калат. Анан транспорт министрлигинен 2 километр жолубузду асфальт басып атат. Мынакей уже бүтөйүндөп калды, өзүңүздөр көргөндөй. Андан тышкары дагы бир ички жолдорубузга Ысык көл өнүктүрүү фондунан 18 миллион сом акча каражат каралып, асфальт басылып бүттү. Азыр эки четине тротуарлар басылат. Аны иш жүрүп атат. Кудай буйрса 15-20 күндө бүтүш керек. Өзлөрүнүн мөөнөтү менен эле кетип баратат, эч кармалбайт. Андан тышкары болгон ремонт кылганыбыз биздин 2 мектеп, 2 бала бакча бар. Мектептердин тышкысы, кебетеси эскирип, чатырынан суу кирип калган. Тамга мектеп жөнүндө айта кетсем, 6 миллион сомго республикалык бюджеттен стим грант менен каржыланып, жана Ысык көл өнүктүрүү фондунан дагы өздүк салым катары акча каражат бөлүнүп, короосуна ичине брусчатка төшөлүп, тышкы келбети баарына сайдинг менен обшивать этилип, Арис тарабынан да колдоо менен 3 этажына тең ичине мектептин ичине туалет, даараткана коюлуп берилди. Капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Азыр мектептин абалы абдан жакшы, Тамганыкы. Тосордуку дагы мына быйылкы жыл менен стим грантка 5 миллион сом акча каражат менен иш жүрүп атат. Бүгүнкү күндө бүттү. Мына балдар окууга киришти. Эшик терезелери жана спорт залдын полу жасалып жакшы болуп калды. Окуучу балдарыбызга шарт түзүлдү. Андан тышкары Тосор мектепте эски корпус бар болчу. Аны да капиталдык чатырын алмаштырып, тышын ичин оңдоп, дагы бир кичинекей корпус ачып бердик. Азыр 50 бала окуп атат. Ошо менен эле катар 2 мектепке тең балдардын коопсуздугу деп где-то бир 600 миң сом тегерегине 2 мектепке тең видео көзөмөлдөр орнотулуп берди. Азыр мектептин директору, тарбия завучтары ошо камерадан балдарды көзөмөлдөп, балдардын коопсуздугуна шарт түзүлдү. Жана ошо менен катар капиталдык ремонттон өткөрүлдү 2 мектептен. Тосордун бала бакчасы 2017 жылы Арис тарабынан 28 миллион сомго салынган. Ал жерге ремонттун кереги жок, жаңы бүт заманбап салынган. Тамга бала бакча Союз кезинде салынып, абалы эскирип калган. Бирок былтыркы жылы айыл өкмөтүнүн бюджетинен 1 миллион 400 миң сом акча каражат каралып, тышы, чатыры, ичи, эшик терезелеринин баары жаңы алмашылып, капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Бүгүнкү күнү көчө бала бакча ачылды, мектептер ачылды. Баардыгы бала бакча мектептерибиз, окуучуларыбыз дегендей жаңы жасалган, ремонттон өткөн жакшынакай имаратка киришти. Окуучу балдарга, бала бакчадагыларга, медик кызматкерлерине, мугалимдерге толук жакшы шарт түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болду. Кореецтер менен иштештик.
Азыр мынакей бияка сейил парк салынып атат. Жылына тамга айылына $20,000 акча каражаты бөлүнүп турат. Бул проект ушундай долбоор утуп алганбыз. Азыр жаңы башталды. Тегерегин ограждение кылып, ичине брусчаткаларды төшөп, андан тышкары ичинде беседкалар болот. Кийинчерээк пландап атабыз. Кичинекей бир чакан карусель орнотобуз деп, ушу балдарга шарт түзүлсүн деп. Мындан тышкары ошол эле койка деген проект менен Тосор айылына 50 тонналык холодильник орноттук. Мисалы, өрүк, алма, жашылча жемиштер баасы түшүп кеткен учур болот. Бышып бараткан учурларда ошол жерге сактап, баасы чыккан учурларда саткыдай. Ал жерде сушилка болот. Анан алма, өрүк, алмурттан сок чыгарылат. Подлива, варенье чыгарылат. Ал долбоор көп акчага ачылды. Биз ошонун ичин ремонттоп, айыл өкмөттүн балансында турган чоң кампаларды бердик. Андан сырткары айылдагы кыз-келиндерди жумуш менен камсыз кылууда айыл өкмөттүн дагы салымы бар. Жумуш орун түзүү максатында биздин айылда Бактыкан деген жеңебиз бар. Кумтөр Голд компаниясы менен жакшы проектти жазып, проектиси өткөн. Ал жерде 30дай тамга айылынын кыз-келиндери тигүү цехинде иштеп атат. Биз айыл өкмөттөн көп акча каражат бөлүп бере алган жокпуз, бирок 100.000 сом тегерегинде дагы кошумча жумуш орун болсун деп 2 швейный машинка сатып бергенбиз. Мен 3 жыл мурун проектти жазып, Кумтөр Голд компаниясынан проект утуп алып ушул цехти ачкам. 2 жыл болду иштеп атканыбызга. Азыркы учурда 10дон ашык киши, ушул айыл тургундары ушул жерде эмгектенишет. Айыл өкмөтүбүз дагы жардам кылып, бизге 3 оборудование алып берген. Жумушчу орун түзүлүп, ошо 3 кишиге көбөйүп иштедик айыл өкмөттүн жардамы менен. Биздин тигип аткан товарларыбыз Россиянын ар кайсы шаарларына кетет, көп шаарларына экспорт болот. Биз азыркы учурда Бишкектеги Бермет фирмасынын женский шымдарын тигебиз. Жумасына 1000ден 1,5 чейин товар чыгарабыз. Чабандарга, биздин малчыларга бир шарт түзүү максатында жолдорун жасап бердик. Тамга Тосордо жолдорун тоого кетчү, жайыт кетчү жолдорду жыл сайын эле жасап берүүдөбүз. Андан тышкары бир чоң көйгөй бар эле Тосор айылында. Чоң бир 2 коктунун ортосунда, түшүндүрүп, 2 коктунун ортосунда мал барат, тыгылат, ары өтө албайт. Ал жагында 100 гектардан ашык жайыт бар. Ал жерге мал да өтө албайт, ошол жерге барып тыгылып калчу, анан жайдын күнү калган айылда саан уйлар, кой, жылкы сыяктуулар калып калат, тоого кете албай. Анан ошолорду жакынкы жайыт деп, ошол жерде биз Ысык көл өнүктүрүү фондунан акча каражаты бөлүнүп, ал ташты кулатып, ошол жерге бир чоң машина, оор техника өткүдөй, жана мал, чабандар өткүдөй жол салып бердик. Өтө майда жумуштар да абдан көп. Көлдүн жээгинде тазалык, бөлөк маселе дегендей, анын бардыгы күнүмдүк жумуш катары биз кабыл алып иштей беребиз. Эң негизгиси чоң жасалган жумуштар, ушул биз айыл өкмөт болуп келип иштеген учурдан берки жасалган жетишкендиктерибиз ушул иштер болду. Андан бөлөк майда чүйдө көп жумуштарды жасадык, элге болгон аракетибизди кылдык. Кичинекей биздин 2 айылыбыздагы жетишкендиктердин бардыгын сөзсүз түрдө мен жалгыз жасадым деп айта албаймын. Жалпы Тамга Тосор элинин салымы бар, элибиздин колдоосу болду. Ошо менен катар айыл кеңешинин депутаттары, эң негизгиси акча каражатын чечип берип, биздин ушундай проектти, долбоорлорду колдогон биздин Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрация башчысы Мураталы Абдыкарович Тагаевдин колдоосу чоң болду. Областтын жетекчилиги, губернатордун колдоосу болду. Ошентип бардыгыбыз биргелешип, ушундай жакшы бир жетишкендиктерге жетиштик. Мындан ары да айылыбызда сөзсүз түрдө өнүгүү, өсүү болот. Бул айыл өнүксө, өлкө өнүгөт дегендей. Өлкө өнүксө, элибизде тынччылык болот, токчулук болот. Ошон үчүн бардык нерсе айылдан башталат деген тилегим бар.